Кыргыз-Тажик чек арасындагы головной суу бөлүштүрүүчү жайында кагылышуудан жаракат алгандардын саны 31 адамга жетти. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги кабарлады. Андагы маалыматка караганда 29 апрель саат 20:00 карата медициналык жардам сурап 31 адам кайрылды. Алардын бирөө каза болуп, дагы бирөө үйүнөн дарыланууда. Калган 29 адам ар түрдүү жаракат менен Баткен облусундагы медициналык мекемелерге жаткырылды. Жаңжал болуп жаткан жерде тез жардам кызматынын 3 тобу нөөмөттө турат. Кошумча Баткен облустук үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун базасында дарыгерлердин 4 бригадасы уюштурулду. Тажикстан тараткан маалыматтарда алардан 3 адам каза болгон. Лейлекте дагы кыргыз жана тажик атышуусу башталды. Ок атуу Кулунду жана Максат айылдарында жүрүп жатканын саат 18:50 өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Өмүрбек Субаналиев кабарлады. Кагылышуу башталган головной аймагы кыргыз тараптын көзөмөлүнө алынганы маалымданууда. Тажик тарап Капчыгай, Миңбулак, Достук, Кожгар жана Булак башы чек ара бекеттерине ок чыгарган. Аткылоонун натыйжасында Баткен чек ара отрядынын Достук заставасы күйүп кеткен. Мындан улам УКМКнын Бөрү атайын отрядындагы аскер бөлүгү Тажикстандын Ходжало чек ара заставасын басып кирди, деп айтылат чек ара кызматынын маалыматында. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин билдиришинче, учурда Кыргыз-Тажик чек арасында абалы оор бойдон калууда. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Германияга ден соолугуна байланыштуу кетип, Баткендеги окуядан улам кайра Кыргызстанга кайтканын билдирди. Өкмөт башчы учурда Татарстанда жумушчу сапары менен жүргөнүн өкмөт кабарлады. Ал бүгүн 29 апрелде Казан шаарында Орусия өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин менен жолукту. Андан кийин Тажикстандын премьер-министри Кахир Расулзода менен жолугушуп, чек арадагы абалды талкуулашты. Анда тараптар чек арадагы абалды сүйлөшүү жолу менен тез арада чечүүгө толугу менен даярдыгын билдирген.